тили гана эмес, дини дагы орусташып кеткен кыргыздар. 1991-92 жылдары орустардын биринчи каналында Кыргызстанда эл топ-тобу менен крестүүлөрдүн динине өтүп жатат деген кабар чыгат. Бир күн өтүп өтпөй бул кабар Өзбекстандын жаңылыктарында кайталанат. Бул кабарды уккан Молдо Сабыр устаз ошол учурда Бухара шаарынын медресесинде устаздык кылып жаткан болот. Элим, диним деп күйгөн Молдо Сабыр устаз ошол кездеги Борбор Азиянын муфтийи болгон Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахимахуллох менен жолугуп, бул маселени талкуулайт. Ал кезде жокчулук, ачарчылык өкүм сүрүп турган убак болгон. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахимахулло Молдо Сабыр устазды Кыргызстанга куру кол жөнөтпөй, бир баштык толо акча менен жөнөткөн экен. Анан Молдо Сабыр устаз Бухарадан шакирттерин алып Лейлекке келет. Лейлектен тартып ноокатка чейин мен бир нерсе билем, кызмат кылам деген молдолорду чогултуп Бишкекке жөнөтө берген экен. Анан Бишкекте туруп бул жагы Таластан тартып ал жагы Ысык көлгө чейин молдолорду таркатып, бизди ошол христиан динине кирип кетүүбүздөн сактап калган экен. Бизге устазыбыз Молдо Сабыр устаз о дүйнө сапар алганда Молдо Сабыр дамыла акыйданын атасы эле деп эскерген эле. Мен биринчи жолу Молдо Сабыр дамыла тууралуу ошондо укканмын. Эгер сиз азыр биринчи жолу угуп жаткан болсоңуз, сөзсүз сураштырып, YouTube'дан карап, Молдо Сабыр дамыла кандай дамыла болгон, биздин өлкөгө, динге кандай кызмат кылган билип алыңыз.